Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарынан сатыла турган 20 баш өтө кылдуу линиялар менен жакшы кулундуу жана бооз бээлерди көрсөтүп беребиз. Биздин чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Учурда мен Бишкек шаары Дордо 2 конушундамын. Ушул жерге келсеңиздер, ушул биз көрсөтүп аткан 20 баш бээни табасыздар. 15 баш эркек ургачы мондай сонун кулундуу бээлер. Азыр ээси жеткизген маалыматты мен сиздерге жакшылап жеткизип берейин. Бул жерде мына чүйдүн жылкылары. Тагыраак айтканда, Европадан ташыйбы, чүйдөн жыябы, Россиядан ташыйбы, кандай болбосун ушул чүйдө жакшы жылкы ферма түптөлүп, ушул жерде селекция болуп, баягы чоң жакшы фермада кармалган бээлер экен. Могул жерде старотипный, эски типтүү, мына көрүп атасыздар, данчак бээлер, андан кийин торулар болсо жалаң ушул полукровка, английский аралашкан ушул чүйдүн эски бээлери менен аргындашылып келген. Тагыраак айтканда азыр жанагы көк бөрүгө, защитага же болбосо жанагы торпок улактарга Польшадан өзгөчө ичке узунураак жылкылар чыгат го, чурка берген. Ошол сыяктуу мына чүйдүн ушул жакта короодо түптөлгөн бир короо, бир үйүр бээ экен. Мына мисалы үчүн могу кулундары. Караңыздар, мына бул жерде данчактар. Мыналар эски типтүү данчактар экен. Жалпы 20 баш, анан 15 кулуну менен калганы бооздор. Мисалы бооздорду көрсөтүп коелу, жана каяка кетти бооздор. Мыналар боозбу? Баары бооздар. Жоба, мына жакын күндөр туй тургандар, Күндө туй турган. Мына ары жакта мына тору кетти. Мыналар да? 6 жакын бооз. 6 жакын бооз. Мына мыналар, мына данчакты карап коюңуздар. Так, калган мына кулундуулар кайра качкан да айгырдан, Качкан. Кайра качкан. Жаштары асты 10 жашка чейин, арты жаңы туума бээлер. Эми могу бул породаларды, мисалы үчүн могу жерде не подарок бээлер эмес, карасаңыздар. Мисалы мыналар жаш экени көрүнүп турат. Баягы жылкы ферма түптөйм дегендерге дагы мындай өтө даяр материал. Билесиздер, эми сатыш оңой, бирок түптөш кыйын. Мына түптөгөндө даяр материал, даяр мээнетти алсаңыздар болот, кулундары менен. Мына көрөсүздөр, чүйдүн бээлери алыс жолдон кыйналып келген эмес, баары эттүү, жайында турат, бир үйүр. Эркек ургач аралаш, мисалы мынагы эркек. Ичинде ургачылары жүрөт. Ушул сыңары бир рет карап туруп, жаккан болсо алыңыздар. Өтө картаң бээлерден почти жок экен, Нол эркек экен. Так, ошондо мына кулундар бир айгырдан болуп калабы? Баары бир айгырдан, Мына тору, ноолор чүйдүн бээлери, торлар. полукровка аралаш. Эми чүйдүн бээлери эми бүтө эле билесиздер. Полукровкалар болот жана кан аралашкан мына. Мисалы мына жаш бээлер, мына данчактар, мына жерде кандай сонун жылкылар турат, Бул даяр бирөөдүн мээнети да. Алып эле түптөсөңүздөр болот. Бул жыйыш кыйын, убакыт өтөт, жакшысы колго келет, келбейт. Кыскасы даяр нерсени алганга эч качан жетпейт. Козгойму ушу бээлер да? Секирип кетпей? Мына жаш экен. Чу! Мына экстерьерлер экен могу. Мына экстерьерлер. Мына кулуну бул жакта, Кишенип келесиздер. Ичинде карасынан бир үчөө бар экен, Эки кара, тору кара, карагер. Мыналары мына көрдүңүздөр, Могу капкара, могулар байталдар. Ушулар дагы быйыл эми бооз болсо керек. Мыналар старотипный данчактарды ушуларды айтып атасызбы? Бул тетигилер, Эң жашы чоң бээ мына окшойт, Ушуну менен тетиги экөө. Мына болбу? Бирок өтө картаң деле жок экен, почти. Бирок мисалы үчүн ушул жаш чоң көрүнөт экен. Мисалы мыналар кичине орто жаштан өткөн окшойт. Мисалы могул жерлерди карасаңыздар, жалаң эле 1-2, 3-түү, ашыбас 3-түү тууган бээлер го көрүнүп турат. Эми кулундарга дагы бир маани бересиздер, кандай экен. Мына кулундар. Эми кулун азыр билинбейт, бирок жанагы жылкы менен иштеп жүргөндөр ана бир сындаңыздарчы.
Кандай мына чоң болсо кандай жылкы болот? Мисалы мына болот. Мисалы мына болор, а? Шеф, бааларын кандай кылып беребиз? Балар келишим бада. Кимис кайсын кандай көрсөтөт. Келишим дегенде бааны алып качмай эмес, жанагы бир бааны айтыш кыйын тура баарына. Дүң баа коюш кыйын болуп атабы? Дүң баа коюш кыйын. Дүңгө алам десе ага бир сена. Анан тандамай болсо ага сена. Өзүнчө бул жер эми кирпич эмес да баарычы. Жо баягы эң арзаны канча дегенде адамдар келип эме кыла берет да. Баягы любой адам келип бирди алганда жакшысын алгысы келет туурабы? Ошон үчүн баягы келишимдүү экен да. Мисалы, Торбейдин баасына тетиги ар жакта данчактык туура келбей калат. Ушул сыңары келип көрүп сүйлөшүп, мына экранда сизде номерлерди калтырып коебуз. Ушул агабызга чаласыздар дагы сүйлөшүп, жакканын аласыздар, буйруса. Жалаң данчакты бөлүп алам дегендерге сата бересиз туурабы? Жалаң мага чүйүшкүй болсун дегендерчи. Чүйдүн бээлери дегендер. Мисалы үчүн кара бээ жыйгандар болушу мүмкүн мына. Чым кара. Мына болду эле жаш бээ экен. Мындай байталдарын терип алам дегендер болсо көрүңүздөр мына. Жашына, кулунуна жараша, бооздугуна жараша. Кээ бир жылкы мисалы кулунда өтө сонун, өзү дагы жашыраак болушу мүмкүн. Ушул сыңары кээ бир бээлер кулуну бөлсөңүз, кулуну эркек өтө келишип калган болушу мүмкүн. Мына эркек мыналар дагы, мына карагерлер. Бул биринчи тумуш. Ушул Булуну сатылды мен. Мынанынбы? Булуну сатылды. Жалаң кулун эркек тайларда бөлүп сата бересизби? 80 миңге сатылды ушунун кулун. Мына кулун, Ушул кулун 80 миң. Ушул кулун 80 миң сомго сатылыптыр, энеси мына болуп туурабы? Энеси мына полукровка. Полукровка. Так, эми мына балдарыңыздарга же өзүңүздөргө, иниңиздерге азыр мына тай алып, чоңойтуп, жакшы жылкы болсун десеңиздер, мына бул кандай жылкы болот кийин чоңойсо? Эми бунун атасы да кандуу жылкы. Главный энеси жакшы экен, Энеси биринчи тумуш байтал. Биринчи тугус байтал экен. Биринчи кулун экен. Биринчи кулун. Бойлуу жылкы болот окшойт, Ошо жактырып алышты 80 миңге сатылды. Түкече та кечкен. 80 миң сомго. Кыскасы, мына бул жерде кулун керекпи, ургач кулун керекпи, эркек кулун керекпи, же жалаң кулунду мондай жаш байталдарды аласыздар. Кыскасы, любой кассета келип көрүп, жактырганыңыздарды содалашып ала бересиздер. Негизгиси туура түшүнүңүздөр. Жакшы материал бар. Жакшы материалга сиздин акчаңыз жетпесе, аларман бар дегендейчи. Акчаңыз бар, жакшы материал таппай жүргөндөр дагы өтө көп. Мисалы үчүн кара балтага барат, ягы кеминге чейин кыдырып, чүйдү кыдырып, бирок жакшы материал таппай жүргөндөр бар. Мына ошолорго өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Жакшы нерсе дайым жакшы тез кетет жана жакшы бааланат. Булар жаштары эми профессионалдар келип өзүңүздөр көрүп ала бересиздер, Дордой 2де дареги, Дордой 2 билесиздер, Дордой 2-ни билесиздер. Дордой тарапка келесиздер, ушул жерден көрүп аласыздар. Мына жылкылар. Көрдүңүздөр, тияка качат күчтүүлөр.